Таңғы саат 8:00 чамасында Чолук ата соода борборунун өрт сигнализациясы ишке кирип, өрт чыккандыгы тууралуу коңгуроо кагылган. Окуя тууралуу билдирүү түшкөндөн кийин 5 мүнөт өтпөй Нарын шаардык өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын кызматкерлери ыкчам жетип, болжол менен 90 чарчы метр аянтты 1 саатта өчүрүп жетишкен. Өрттүн чыгуу себеби такталып жатат. Болжолдуу маалыматтарда имарат ичиндеги электр зымдарынын кыска чыңалуусунан келип чыккан. Барган учурда Чолук ата соода борборунун жеңил конструкциянын кошумча курулмалары күйүп жатканы аныкталган. Ошол жерде өзүнүн иштегендеринин маалыматына боюнча биринчи өрт экинчи кабатта жайгашкан чачыт тараачтан чыккандыгы айтылууда. Облус аймагында артта калган 2025 жылы 153 өрт кырсыгы катталган. Кырсыктар жалпысынан 32 миллион 21 миң 878 сомдук чыгым алып келген. Учурда калк арасында жана социалдык объектилерде өрт кырсыгын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу багытында атайын тактикалык машыгуулар жана сабактар жүргүзүлүп келет. Көпчүлүк бөлүгү бул объектилер күйөт. Үйлөргө, жеке үйлөр, же болбосо бир ишканалар күйөт. Анын келип чыккан себеби бул электр энергиясынын туура эмес колдонгондугуна келип чыгат. Мекеменин жетекчиси, ар бир үйдүн ээси ол өрт кырсыгынын коопсуздугун сактоого милдеттүү. Ошондуктан өрт кырсыгы каяктан келип чыгуу себептерин баарыбызга белгилүү болгондой эле кышкы ушул мезгилдерде от жагуудан, анан электр энергиясын көп туура эмес колдонгондон келип чыгат. Өрттүн келип чыгуу себеби көп учурда ачык отту туура эмес колдонуудан, электр зымдарынын кыска чыңалуусунан жана кыш мезгилинде электр жабдыктарын иштеген бойдон кароосуз калтыруудан келип чыгарын өзгөчө кырдаал кызматкерлери эскертишет. Алина Асанкулова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.